Эсен мырза. Адис мырза, Төлөгөн мырза экөөңөр эмне эле болуп атасыңар? Эмнеге ал өттү кетти айыз айым экөөңөрдүн чайыңарчы? Эми сизге тете алыстан бери көлдөн келип аткандан кийин аны кайталабай эле чоң эле кишибиз да. Жакшынакай мамиле кылсаңыз болбойт беле? Жана эле айтып кеткендей, чындап баарыбыз адамбыз, действительно адашабыз, эметебиз, опытный болобуз, бул кайсы возрастта боло керек, кайсы статуста боло керек, надо будет действительно адам баласы. Жалпыңыздарга салам. Бияк биз жолуктук эмес, биз 3 бурчтук болуп кеттик го. Тиякта Төлөгөн байке, биякта сиз. Мындай да? Мындай аябай мындай таң калыштуу нерсе да, бул негизи жөндөн жөн эле андай нерсе айтуу, бул жөндөн жөн эле эмес да. Азиз мырза, сиз аябай таң калдырдыңыз. Ооба да, анан мен да азыр кечирим сурайм, Касият айым. Сизге хоть көлдөн келеби, хоть могу кошуна үйдөн келеби, сизге келип атат. Бизде биринчи жолу талапкер келип атат. И айым дагы аябай алыс жактан келип атат. Хоть жакын жактан келсе дагы сиз деген сыйлоого мындай как минимум должны. Анан бул кечке эле айыз айымдан кимге приятно болот, кимге жагымдуу болсун? Албетте мен деле айымды бул жакка 100% мен дагы айымдын ордуна алсам, мен дагы жок, анда бар ошого адамга бар деп айтпакмын. анан мен дагы мисалы 18 жаштагы кыз эмесмин да, чача мача дегендей чын эле туурабы? Ар бир адамга, ар бир азыр мен өзүм үчүн убакыт саатым өтө баалуу да. Анан ошондо эле Адис айымга айттым, мен мисалы чайды токтотолу эмне депчи, көңүлүңүздө ошол адам бар болсо деп ошол жерден эле айттым. Анан Адис дагы макул деди. Ошол. Азиз мырза, айыз айымды унута албай атасызбы ошондо? Бүткөн эми ушу карабайсызбы, тилде бир өзгөчө эме болуп экен да. Тил же жүрөктө эле. Язык до Киева дойдет деген жакшы крылатый фраза бар го. Бекеринен айтылган эмес да, алда илгертен бери келип аткан. Адис мырза, сиз менен жүргөндө айыз айым такыр айткан жоксуз да. Роза менен жүргөндө сиз Айза деп айткан жоксуз. Эмнеге анан эмне Касиет айымга келгенде айттыңыз? Эмнегедир действительно тилде карабайсызбы ушу. Тил күнөөлүү эле алып чыгып урушуп. 2-3 жолу, 3-4 жолу, бир нече жолу действительно атын айтып, бирок кошо эле момент кечирим сурап коюптум да. Ан душ эле кечирим сурап айтыптым, кайра эми. Түшүнүп атам, айым деле 18 жашта эмес, 30тан ашкалды. Аял киши биринчиден назик жүрөк, любой аял кишинин жаратылыш боюнча назик болосуңар да. Эми айтып атпайм, любой киши опытный болосу, кандай болобу, кандай положение, статус. Юфисин деле мисал алып келенчи, спортсмен дейчи. Нурсултан мырза, сизде ушундай болду эле? 10 жолу алмаштырып алган. Эмне да Гүлкайыр? Эми просто ал жерде эми атыңа киши окшош болчу да, ошого кичине эле мындай. Сиз айтам деп Гүлкайыр болду эле. Эми ал жерде 2 жолу эле тура айтып аткандар, тил турбайбы? Мен оюмду айтып кетпейм ушул боюнча. Эми балким мен оюмча мындай Адис мырза Касиет айымды балким көңүл менен жактырбады, анан ошону бир повод кылды да, мындай бүтүрүш үчүн же сүйлөшпөй эле коелу типа. Эми 1-2 жолу айтсам түшүнсө болот да. Адаша болдум, анан 10 жолу айтты деп атат. Эми ал уже некрасиво да, эркек тараптанчы. Анан мисалы ошентип бир күн жолуктуңар, ошентип айтты, кечирим сураттı, бирок кийин кайра аракет кылды. Эми мындан кайталанбайт, да сүйлөшүп көрөйлү деп. Адис айым кечирим сурады, ошол жерден тамактангандан кийинчи. Точнее, Адис мырза, ооба. Бирок көлгөчү кеткенден кийин бир да жолу звонок кылып койгон жок да, баягы жакшы жеттиңби, кандай жеттиң депчи. Номер дагы алып калбаптырбыз, чын эле сөздүн ачыгы. Баягы скрывать не буду, жана баягы Адиске чал десе мага неприятно, потому что номер жок болсо как я буду звонить? Анан ошол тоже хотя номерди алып коюш керек да, жеттиңби, аман эсенсиңби деп турабы. Анан